Assalamu алейкум урматтуу достор, арыбаңыздар. Сиздер менин KG Top 5 YouTube каналындасыңар жана сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов. Буга чейин 5 май күнү чоң экрандарга Күйөө жолдош кинотасмасы чыкты эле. Ал эми 8 май күнү болсо мен Күйөө жолдош кинотасмасына обзор жасап, өзүмдүн ой пикирим менен бөлүшүп кеттим эле. Андан бир күн өтпөй эле 9 май күнү аталган обзорду мен YouTube каналымдан өчүрүүгө туура келди. Себебин азыр түшүндүрүп кетмекчимин. Сиз менин KG Top 5 YouTube каналындасыңар. Дагы бир жолу ал эми эгерде сиз менин каналымда алгачкы ирет болсоңуздар, сөзсүз түрдө каналга жазып, бул видеого лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Эми болсо мен обзорду эмне үчүн өчүрдүм деген суроого жооп берүүгө өтөйүн. Күйөө жолдош кинотасмасына обзор чыгаар менен мага тасманын режиссеру Нурсултан Зарлыков кайрылды. Анын өтүнүчү боюнча обзорду убактылуу YouTube'дан өчүрүп турсак болобу деп кайрылды. Албетте жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгыптыр дегендей эле жакшы сүйлөп жакшы кайрылып аткан адамга мен дагы жок деп жооп бере алган жокмун. Андыктан өтүнүчүн аткарып убактылуу YouTube'дан өчүрүп турууга мажбур болдум. Бирок Күйөө жолдош кинотасмасы чоң экрандардан түшөөр менен обзор кайрадан менин YouTube каналыма чыкмакчы. Андыктан жаңылыктардан артта калбаңыздар, дагы коңгуроону күйгүзүп коюңуздар. Видео кайрадан чыккандан кийин биринчилерден болуп көрөсүздөр. Ал эми бүгүн болсо мен кайрылып жаткандын себеби мен башка тасмага дагы обзор жасайын деп чечтим. Бирок азырынча менде суроо пайда болуп атат, кайсыл тасмага обзор жасасам болот деген. Менин оюмда азыр 4 тасма турат. Бул биринчиси ошол эле Фрунзе ТВ, Фрунзе Продакшндын 10 жылдык тасмасы. Ал тасма болсо кинотеатрларда уже көрсөтүлгөн. Азыр болсо Этномедиа онлайн кинотеатрында жүрүп атат. Бул боюнча мен Нурсултан Зарлыков менен сүйлөштүм. 10 жылдык кинотасмасына обзор жасай берсем болобу, анда силер каршы болбойсуңар десем, жарайт, болот, 10 жылдыкка обзор жасасаң тескерисинче абдан жакшы болмок деген жоопту уктум. Андыктан биринчи вариант ушул. 10 жылдык кинотасмасына обзор жасайынбы? Экинчи тасма менин оюмдагы, мен көптөн бери обзор жасагым келип жүргөн тасма, өзүңөр билсеңер керек. Чыкканы дагы көп болду. Ал тасма керек болсо свободный доступта YouTube'да дагы бар. Ал деген белгилүү режиссер Руслан Акундун Эки Батыр кинотасмасы. Бул тасма тууралуу дагы мен айтайын деген оюм абдан көп. Тактагам, толуктагам. Оюм даяр, мындайча айтканда. Аны жон гана тартып, монтаждап тартуулаш керек. Бул экинчи вариант, Эки Батыр кинотасмасы. Жана үчүнчү вариант. Бул кыргыз кинематографиясындагы биринчи тарыхый мюзикл. Мыкты киночулардын бири бул Айбек Дайырбековдун Даракыры кинотасмасы. Ал жакта башкы ролдордо көптөгөн мыкты актерлор аткарган. Алардын арасында Өмүрбек Израилов бар, Адилет Усубалиев бар, Жылдызбек Касейинов бар, Илимбек Агай бар. Иши кылып мен деген актерлор аткарган. Андыктан бул тасманы дагы обзор кылып өзүмдүн оюм менен бөлүшүү мага дагы кызык болот эле. Ал эми сиздерге Даракыры тасмасына обзор жасасам көрүү кызык болобу, болбойбу, комментарийге жазып коюңуздар. Бул үчүнчү вариант. Ал эми 4-үнчү вариант болсо, бул мен мектепте эле окуп жүргөндө Боз салкын кинотасмасы чыкканда мага аябай жаккан, тим эле жүрөгүмдүн түпкүрүнөн орун алган тасмалардын бири болгон десем жаңылышпайм. Боз салкын кинотасмасы тууралуу мен Күйөө жолдошто обзор кылып атканда дагы бир сыйра сөз кылып кеттим эле. Бирок Боз салкындын өзүнө эмес, Боз салкындын уландысы. Боз салкындын оригиналы 2007 жылы чыкса, 2021 жылы Эрнест Абдыжапаров агайыбыз уландысын экинчи бөлүгүн тартып чыгарды эле. Кинотеатрларга да көрсөтүлдү. Бул тасма дагы азыр Этномедиа онлайн кинотеатрында жүрүп жатат. Андыктан эгер көрө элек болсоңуздар, Этномедиа тиркемесин Play Market'тен көчүрүп алып, ошол жактан акча төлөп көрсөңүздөр болот. Бул 4-үнчү вариант. Боз салкын кинотасмасынын экинчи бөлүгү. Ал жакта Тамга аттуу ырчы кыз ойногон жана Бегиш рэпер ойногон. Мына ошол тасмага дагы мен обзор кылгым келип жатат. Чынын айтканда мен Боз салкындын экинчи бөлүгүн көрө элекмин.
эгерде силерге кызык болсо, албетте сөзсүз түрдө мен барып, атайын этномедиадан көрүп, келип сиздер менен өз оюм менен бөлүшмөкчүмүн. Бул 4-чү вариант. Ошол 4 варианттын бирөөсүн эмеге комментарийге жазып кетиңиздер. Мен күтмөкчүмүн. 2 күн. 2 күндөн кийин мен комментарийлерден кайсыл тасма көбүрөөк голос алса, көбүрөөк добуш алса, ошого обзор жасамакчымын. Аны эмесе дагы бир жолу тактай кетели. Биринчи вариант бул ошол эле Фрунзе Production'дын 10 жылдык кино тасмасы. Биринчи вариант. Мен дейинчи. Биринчи вариант 10 жылдык кино тасмасы. Экинчи вариант бул Руслан Акундун Эки Батыр кино тасмасы. Үчүнчү вариант бул кыргыз кинематографиясындагы биринчи тарыхый мюзикл тасма Айбек Дайырбековдун Дарак ыры кино тасмасы. Жана 4-чү болсо бул легендарлуу Эрнест Абдыжапаров агайыбыздын Боз салкын кино тасмасынын 2-чи бөлүгү. Мына ушул 4 тасманын бирөөнө обзор жакын арада чыкмакчы. Эгерде силер 2 күндөн кийин мен добуштарды тактап туруп 4төн бирөөсүн тандасам, ошол эле күнү көрсөм, 3-чү күнү кинонун өзүн көрсөм, жок, 3-чү күнү мен видеону тартсам, өзүмдүн оюмду тактап, ал эми 4-чү күнү болсо, ошол тартылган материалды алып, монтаждап, тузунан кошуп, даамдуу кылып, сиздерге 4-чү күнү чыгарып бермекчимин. Андыктан голос бериңиздер. Баш аягы болгондон кийин, бир 4 күндөн кийин дагы бир обзор чыкмакчы. Андыктан урматтуу достор, KG-Top5 YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар. Жана комментарийге ушул 4 тасманын бирөөсүн сөзсүз түрдө тандап коюңуздар, жазып коюңуздар. Жөн эле 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү деп койбой, аталышында жазып коюңуздар. Сураныч, бул тактык болсун. Жана дагы коңгуроону күйгүзүп коюңуздар. Анткени жаңы чыккан видеолорго уведомление силерге сразу барат, анан кийин биринчилерден болуп көрүүгө жетишесиздер. Мына урматтуу достор, ушундай кыскача кайрылуу болду. Кечирим сурайм, ушундай Күйөө жылдош кино тасмасына атайын обзор жасап чыгаргандан кийин өчүрүүгө туура келип атат. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе бир четинен, анткени мен деле аябай аракет кылып, бул жакта дагы менин дагы эмгегим жатат. Бирок бул эмгекти биз жоготпойбуз. Күйөө жылдош кино тасмасы чоң экрандардан түшкөндөн кийин сөзсүз түрдө каналга чыкмакчы. Андыктан каналга жазылганын унутпаңыздар. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мына бул жерге менин Instagram баракчам чыгат. Instagram мына бул жерге. Ошол жакка да жазылып, эгерде кандайдыр бир өзүңөрдүн сунушуңар болсо, бул тасмага обзор күтөт элем, же болбосо бул тасманы мына бул жер мондой болуп калыптыр, кандай деп ойлойсуңар деген сыяктуу суроолор болсо, сөзсүз түрдө дайректке, Instagramга жазып коюңуздар. Мына бул жерге дагы бир жолу чыгат. Күтмөкчүмүн. Сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Жана KG-Top5 YouTube каналы. Бизден алыстаңыздар. Көрүшкөнчө.